Алла разы болсын дыйкандаргачы. Эң таза иштеген мындай адал эмгек дыйкандар. Бирок дыйкандардагы бир но деген жери бар да, бир жери бар. Ал кандай десе, Алла разы болсын, катуу кетсе кечирим сурайын. Бирок шарият айтыш керек мунучу. Эртерээк базарга алып чыгайын. Ушул мөмө жемишти эртерээк акча кылып калайын деп болгон химикатты уруп, болгон дарыны уруп алып чыгат базарга. Ал адамдардын ден соолугуна зыянбы, зыян эмес, анын кызыгы жок. Эптеп сатып калыш керек да, элден мурда алып чыгыпчы. Ошолор дагы этият болсун туугандар. Бир-эки тыйын деп динин сатпасын алар. Элдердин ден соолугун ойлосун. Эмне нерсе элге зыян болсо, ал туугандар арам болот туугандар. Сен өзүңө эмнени кааласаң, ошону мусулманга кааламайынча толук мусулман болбойсуң деп пайгамбарыбыз. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Сен өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бирадар мусулманыңа жакшы көрмөйүнчө мусулман болбойсуң деди, толук. Караңыздар, ошол дарыны өзүң жейсиңби? Жебейсиң. Ошондон этият болуш керек туугандар. Бул бардык тармакка тиешелүү.